Билим кенч, эмгек анын ачкычы демекчи. Окуучуларга билим тарбия берген биздин Алтын Уя мектебибиз Нарын облусунун Жумгал районундагы Кызарт айылында жайгашкан. Мектептин тарыхына токтолсок, Жаңарык айылында 1988-жылы айылдык ата-энелердин кайрылуусу менен Жаңарык орто мектебинен бөлүнүп чыгып, Кызыл эмгек башталгыч мектеби болуп ачылган. 1994-жылдын 1-октябрында 11 жылдык билим берүүчү мектеп болуп, ага Совет бийлигин орнотууда жана жер суу реформасын жүргүзүүгө активдүү катышкан ишмерлердин бири Рысалы Солтонбековдун ысымы берилген. Эмгек бар жерде жылыш бар жерде ырыс бар дегендей, Рысалы Солтонбеков атындагы орто мектеби 2001-жылы ашар жолу менен 150 орундуу, нарыктык баасы 850 миң сомдук мектептин курулушу ата-энелердин жана коомчулуктун жардамы менен пайдаланууга берилген. Ал эми 2016-жылдын 19-майында типтүү 225 орунга ылайыкташтырылган, нарыктык баасы 63 миллион 888 миң сомдук мектептин курулушу башталып, 2017-жылдын 1-сентябрында ишке берилген. Мектептин максаты педагогикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана социалдык абалына карабастан окуучулардын үзгүлтүксүз билим алуусуна ыңгайлуу шарттарды түзүү менен ата-энелер жана коомчулукту мектепке тартуу аркылуу мектептин материалдык техникалык базасын чыңдоону жана сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу. Мектеп Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин 2021-жылдын 26 майындагы номер 834/1 буйругунун негизинде институционалдык жана программалык аккредитациядан 5 жылдык мөөнөткө ийгиликтүү өткөн. Мектептин педагогикалык жамаатында жалпы 37 мугалим 5 усулдук бирикмеде иш алып барат. Ал эми кенже тейлөөчү кызматкерлердин саны 16. Мектеп жетекчиси Асанов Эржан Соорбекович. Учурда жалпы 312 окуучу, даярдоо классында 37 окуучу билим тарбия алышып, сабактар базистик окуу пландын негизинде билим берүү стандартына ылайык окутулат. Окутуу кыргыз тилинде 2 кезметте жүргүзүлөт. Мектептин окуучуларынын билим сапаты электрондук журнал аркылуу бааланат. Окуучулардын коопсуздугун алдын алуу максатында мектептин ички жана сырткы бөлүгүндө 4 видео көзөмөл орнотулган. Мектепке тартылган долбоорлор жөнүндө айтсак, 2014-жылдан бери бир катар максаттуу долбоорлор менен иштер жүргүзүлүп, мектептин материалдык техникалык базасы чыңдалып келет. Атап айтсак, мектептин ошол кездеги жетекчиси Баялиева Рита Мельсонанын үзүрлүү эмгегинин натыйжасында Мегабилим, Мерсико, мектептин корпусун жаңылантуу, таза суу фильтрин уюштуруу, кол жугуч раковиналарды орнотуу жана баштагыч класстын окуучуларына ысык тамак берүү сыяктуу бир катар долбоорлор ишке ашкан. Жыл сайын мектептин айланасын жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында ар кандай көчөттөрдүн түрлөрү бир канча акча каражатын сарптоо менен жашылдандырылат. 2022-2023 окуу жылында мектептин жетекчиси Асанов Эржан Соорбековичтин демилгеси менен мугалимдер жана кенже тейлөө кызматкерлердин жардамы менен 258 миң сомго терезелерди заманбап жалюзилер менен жаңыртууга жетишти. 2023-жылдын сентябрь айында акылдуу коңгуроо системасы орнотулуп, окуучуларга жагымдуу, ал эми мугалимдерге ыңгайлуу болду. Ошондой эле келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында мектепке 20 компьютер, 6 проектор келип, окуучулардын заманбап билим алуулары үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Мындан сырткары, заман талабына ылайык сабактарды өтүүдө ар бир мугалим өзүн өзү каржылап, бүгүнкү күндө мугалимдердин 90% ноутбук менен камсыз болушуп, изденүү менен иштешүүдө. Буга кошумча министрлик тарабынан 5 ноутбук жана 5 компьютер да алынып келинип, мугалимдерге пайдаланууга берилди. Мектептин усулканасын заманбап уюштурууну максат кылып, бүгүнкү күндө мектептин бүтүрүүчүсү Мейманбек уулу Улан аркылуу заманбап усулкана уюштурулуп жатат.
окуучуларга сапаттуу билим, татыктуу тарбия берүүдө мектепте бир катар алдыңкы чыгармачыл мугалимдер иш алып барышат. Мугалимдердин мыкты ишмердүүлүктөрүнүн натыйжасында жыл сайын райондук, облустук семинарлар уюштурулуп, мектеп жетекчилигинин иш кагаздары жайылтылып келет. Быйылкы окуу жылында STEM багыты боюнча жаңыча билим берүүгө карай ачылган жол чыгаандарды даярдайт деген аталыштагы райондук семинар уюштурулуп, STEM сабактары өтүлдү. Буга кошумча ата-энелер мектеби боюнча сабактар уюштурулуп, жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча дагы тренинг сабактар өтүлдү. Мугалимдердин тажрыйбаларын жогорулатуу, ыкма алмашуу максатында жыл сайын мектепте жыл мугалими конкурсу уюштурулуп келет. Жеңүүчү деп табылган мугалимдер Республикалык билим ордо фондунун демөөрчүлүгү менен уюштурулган жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын райондук, облустук турларына катышып, алтын төш белге, гран-при, эс алууга жолдомо алган мугалимдерибиз да жок эмес. Мугалимдер жыл сайын өз билимдерин жогорулатуу курстарына ийгиликтүү катышып келишет. Атап айтсак, быйылкы окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча School Club окуу борборуна, Мугалимдер академиясынын санарип мугалим окуу курсуна, Лидер мугалим жана Кем Палата коомдук фондунун окуу курстарына бир катар мугалимдер катышып, квалификацияларын жогорулатууга жетишти. Замандын талабына ылайык санарип мугалим, санариптик сабаттуулук боюнча мектепте мугалимдерге атайын ийрим уюштурулуп, ийримде мугалимдер заманбап технологияларды ар тараптуу пайдаланууну үйрөнүшүүдө. Мектептин кесиптик бирлик уюму тарабынан мугалимдердин укук, милдеттерин үйрөтүү максатында ай сайын кесиптик бирлик уюмунун ийрими өтүлүп, талкуулар болуп келет. Мектепте окуучуларды жалпы республикалык тестирлөөгө, олимпиадага даярдоо боюнча атайын регламент иштелип чыгып, тыгыз иштер жүргүзүлөт. Быйылкы окуу жылында мектепте атайын жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча ийримдер уюштурулуп, ай сайын тест мониторингдер алынып турат. Ал эми предметтик олимпиадага токтолсок, ар бир предмет боюнча олимпиадалык топтор түзүлүп, регламенттин негизинде иш алып барышат. Предметтик олимпиадалардан окуучуларыбыз райондон алдыңкы орундарга ээ болуп, облустук этабына да катышкан окуучуларыбыз жок эмес. Мектептин окуучулары ар жылы райондук, облустук, республикалык конкурс кароо сынактарга катышып келишет. Чыгармачыл, жаңычыл, изденген мугалимдердин аракети менен алдыңкы орундарды багындырууда. Атап айтсак, биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз жаш жаратмандарынын интеллектуалдык конкурсуна биздин мектеп 8 жылдан бери ар түрдүү номинациялар менен катышып келет. Интеллектуалдар ийриминин жетекчиси Мамбетова Роза Асанкуловнанын жигердүү ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жыл сайын райондук, облустук турлардан биринчи орунду камсыз кылышып, республикалык турунан сертификат, диплом менен сыйланып, Чилистен программасы аркылуу эл алдына эмгектерин тартуулашкан. Быйылкы окуу жылында да өз жемишин берип, маалыматтык технологиялар жана программалоо номинациясы боюнча облустук турдан биринчи орунга ээ болушту. Мектепте окуучулардын логикалык жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу максатында менталдык арифметика ийрими да жолго коюлуп, бул ийримге катышкан окуучулар супер чемпион наамына ээ болушуп, Ысык көлгө жолдомо алышкан. Мектеп кыргыз тилдүү мектеп болгондугуна карабастан, окуучуларды жыл сайын орус тилинде ар кандай иш-чара, конкурстарга даярдап келишет. Чет тилдерди үйрөнүү эне тилди байытат, аны ачык, даана, ийкемдүү, көркөм кылат демекчи, мектепте англис тилин үйрөтүү багытында дагы бир катар алгылыктуу иштер жүргүзүлүп келет. Бул жылы Кулун International School долбоору аркылуу 111 окуучу ата-энелердин колдоосу менен 3 айлык окуу курсуна да катышууга жетишти. Ал эми жыл сайын өткөрүлүүчү улуттук билимкана олимпиадаларына окуучуларыбыз жигердүү катышып келишет. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасы PISA 2025-ке окуучуларды даярдоо боюнча иш пландар түзүлүп, ай сайын тиешелүү предметтерден тесттер алынып, мониторинг чыгарылып турат. Окуучуларды PISA 2025-ке даярдоо максатында мектепте компьютердик сабаттуулук боюнча ийрим уюштурулган.
Бул ийрим аркылуу окуучулар компьютерде иштөөнү үйрөнүшүүдө. Мектептин усулдук бирикмелери билимдүүнүн белгиси билгенин келет бергиси, акылдуунун белгиси акылын келет бергиси деген девиз менен иш алып барышат. Предметтер арасында ачык сабактар, декадалар, график боюнча үзгүлтүксүз өтүлүп турат. Мугалимдер бири-бири менен тажрыйба алмашуу максатында лидер мугалим тренинг уюштурулган. Бул тренингдин максаты заманбап мугалим болуу. Ошондой эле 2019 жылдан бери башталгыч класстар бирикмесинин мугалимдери окуу керемет долбоору менен тыгыз иш алып барышат. Бул долбоор аркылуу мугалимдер окуу математика боюнча курстардан өтүшкөн. Учурда ар бир мугалим долбоордон үйрөнгөн стратегиялар аркылуу кызыктуу сабактарды өтүп келишет. Муну менен эле чектелбестен, ата-энелер менен бирдикте ар кандай теманын алкагында бир катар иш-чараларды, чогулуштарды байма-бай өтүшөт. Мындан сырткары, мектеп китепканасы менен биргеликте изилдөө долбоорун уюштурушуп, 3 жылдан бери республикалык туруна катышып келишет. Башталгыч класстарынын мугалимдеринин мыкты чыгармачылыктарынын ишмердүүлүгүнүн натыйжасында быйылкы окуу жылында Мугалим журналынын 10 жылдыгына арналган мыкты класс жетекчи 2024 кароо сынагынын республикалык туруна башталгыч классынын мугалими Мамбеталиева Сабира Алиевна ийгиликтүү катышып келди. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгына ылайык мектепте бир катар алгылыктуу иш-чаралар уюштурулуп келет. Мисалга алсак, мектеп окуучулары арасында кылмыштуулукту алдын алуу, зордук-зомбулукту болтурбоо максатында көйгөйлөр чагылдырылган видеороликтер тартылып, уюштуруучу, социалдык педагог жана бир катар район өкүлдөрүнүн катышуусундагы иш-чаралар уюштурулуп келет. Ата-эне мектеп бириксек, балдарга болот келечек деген ураандын алкагында ата-энелер мектеби ай сайын класс жетекчилер тарабынан уюштурулуп келсе, быйылкы окуу жылында ата-энелер бири-бирин окутуп, тренингтерди өтүшүүдө. Ошондой эле мектепте даталуу күндөргө арналган ар кандай темадагы иш-чаралар уюштурулуп турат. Быйылкы окуу жылында Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган райондук деңгээлдеги иш-чарага 2 класстын окуучулары ийгиликтүү катышып келишти. Быйылкы окуу жылында Кызарт жаштары уюму тарабынан район аралык уюштурулган Акыл Ордо интеллектуалдык таймашына 11 класстын окуучусу катышып, 3-орунга ээ болуп, акчалай жана белектер менен сыйланып келди. Жыл сайын өткөрүлүүчү Манас таануу интеллектуалдык таймашына окуучулар катышып, райондук, облустук турларынан 1-2 орундарды камсыз кылып келишет. Мектепте аскерге чейинки даярдык сабагы боюнча окуучуларыбыз жыл сайын райондук аскер комиссариаты тарабынан уюштурулган иш-чарага алгылыктуу катышып келишет. Быйылкы окуу жылында дагы мыкты жөндөмдүүлүк көрсөтүшүп, диплом, белектер менен сыйланып келишти. Мектептин чыгармачыл окуучулары райондук, облустук көркөм окуу, сүрөт тартуу, ценка аткаруу сыяктуу сынактарына катышып, алдыңкы орундарды багындырып, Атургай кичинекей жеткинчектерибиз республикалык театр фестивалына катышып, 1-орунга ээ болушкан. Ошондой эле мектептин социалдык педагогу тарабынан демөөрчүлөр менен иш алып барылып, жыл сайын окуучуларыбызга белек-бечкектерди уюштуруп кубандырып келет. Атап айтсак, социалдык адилеттүүлүк күнүнө карата райондо уюштурулган дил баян жазуу сынагында окуучуларыбыз 1-орунду камсыз кылышып, телевизор жана акчалай сыйлык менен сыйланышкан. Мектеп китепканасынын ишмердүүлүгүнө токтолсок, мектепте электрондук китепкана 2022 окуу жылдан бери өз ишин баштап келет. Китепканада бардык шарттар каралган. Мугалимдерге жана окуучуларга атайын картотекалар уюштурулуп, окуу залы жок болгондугуна карабастан, китепкананын ичине кичи аудитория уюштурулган. Окуучулар жыл сайын окуу китептери менен камсыз болуп турушат. Китепканачы тарабынан китепканалык сабак, китеп күнүнө карата ар кандай темадагы иш-чаралар байма-бай өтүлүп турат. Быйылкы окуу жылында биздин мектеп республикалык билимге кошумча акциясына катышып, балдар китептерин белекке алды. Кыргыз радиосунун Келечек студиясы тарабынан уюштурулган Акыл таймашы интеллектуалдык таймашына 7 класстын окуучулары катышып, жогорку балдарга ээ болушту.
Ошондой эле мектеп жаңылыгы рубрикасына окуучулар сүйлөө маданиятын өстүрүү максатында үзгүлтүксүз катышып, мектептин алгылыктуу иштерин эл алдына алып чыгууда. Мектепте окуучулардын ден соолугун чыңдоо, сергек жашоого үндөө максатында спорттун волейбол, футбол, шахмат түрлөрү боюнча атайын ийримдер уюштурулган. Волейбол ийримине катышкан кыздар командасы жыл сайын райондук, облустук мелдештерде алдыңкы орундарды багындырып келет. Бул оюндун түрү боюнча мугалимдер дагы бош убактыларында машыгуу менен алек болуп, райондук мекемелер аралык мелдеште алдыңкы орундарды камсыз кылып келишүүдө. Ошондой эле биздин мектептин чыгаан уулдары спорттун күрөш түрү боюнча райондук, облустук, республикалык мелдештерге катышып, алдыңкы орундарга ээ болушту. Эмгектин деңгээлин мезгил тастыктайт демекчи, биздин мектепте жаралган ийгиликтердин жемиши ынтымактуу, биримдиктүү, чыгармачыл жамааттын эмгеги десек жаңылышпайбыз.